Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. 12 май 2023 жыл. Бүгүн мынакей Курман айтка карата чогулуш өткөрүп, аркабыздан мынакей жааматтар, поколениялар келип отурду. Бүгүн жакшы бир чечимдер болду буюрса. Кичине маалымат бере кетейин сиздерге, келе албай калгандарга. Кудай буюрса ушул 76-жылкыдан 2000 жылга чейин дедик, бирок 2001лер да кошулам дегендер да бар экен. 2001, 2002 кошулабыз десеңиздер, кошулсаңыздар болот бул нерсеге. Кудай буюрса, биздин жаңылыктарыбыз бул кеңештен, жергиликтүү кеңештен 150 000 сом акча которула турган болду буюрса. Ушул мэрия тарап паркты, ошо Курман айтка жакын калганда паркты тазалап, растап бере турган болушту буюрса. Андан кийин дагы билесиздер, мэрияга 2 маршрутка келген спринтерлер. Ошолор Курман айт күнү шаар ичинде акысыз жүрөт иншаллах. Ошол маршрутканы да колдонсоңуздар болот буюрса, акысыз жүрөт. Андан кийин ушул Курман айтта кызматка деп азыр ушул биздин кичүүлөрүбүз өзлөрү алышты, өзлөрүнүн каалоосу менен. Бул 96-жылкылар. Кудай буюрса, кызматты быйыл 96-лар кылат. Андан кийин кете берет, аркага кете берет, жыл сайын бири-бирине тапшырып кете беришет кызматты. 90-жылкылар булар постоянно спорт жагын карай турган болушту иншаллах. Дагы кайталап коелу, ар бир поколения 76-жылкыдан 2001ге чейин же 2002ге чейин иншаллах 25 000 сомдон чогултабыз Кудай буюрса. Акчабыз 600 000 болот, элден чогулган акча. Жана жергиликтүү кеңештен 150 000 сом которулат. Жалпысынан 750 000 сом деп биз иншаллах пландаштырып жатабыз. Кудай буюрса, Курман айтты жогорку деңгээлде өткөрүүгө аракет кылабыз. Парктардын баардыгын жакшы оформление кылганга аракет кылабыз. Баардыгыңыздарды чакырабыз. Бул Кудай буюрса тарыхта кала турган нерсе болот. Мындан ары жаштар биз Кудай кааласа улантып кетебиз. Жыл сайын билесиздер, мусулмандардын эки эле майрамы бар. Бирөөсүн билесиздер, бул жалаң эле өтүп кеткен адамдарга арналып калган азыркы учурда. Бул нерсе болуп кетет. Койт ушу Курман айтты тирүүлөргө биз жакшы бир майрам кылып берели деп отурабыз иншаллах. Бирок билесиздер, айт менен Курман айт бул тирүүлөрдүн майрамы иншаллах. Кудай буюрса, чоңдорубуз дагы буюрса түшүнүп калар иншаллах. Акча боюнча 1-июнга болду иншаллах. 1-июнга акчаны иншаллах алып келип бересиздер. Бул видеону көргөндөр ар бириңиздерге милдеттүү болсун, ушул видеону бөлүшүп койгонго иншаллах. Боз үй боюнча дагы айтып коелу. Боз үй дагы бизге кимде билесиздер, азыркы учурда ар бир намазкана, мечиттер курулган, жана совхоз, чоң таш деген биздин ынтымактуу жакшы айылдарыбыз бар. Ошол жакта да боз үйлөр бар. Ошо боз үйлөрдү алып келип ошол учурда тигип берсеңиздер да абдан жакшы болот. Андан кийин программа боюнча айта турган болсок, биз паркты экиге бөлдүк. Аял кишилер жана эркектер кылып бөлдүк. Аял кишилердики өзүнчө конкурстар болот, эркек кишилердики өзүнчө конкурстар болот. Спорт жактан айта кете турган болсок, кол күрөш, таяк тартыш, аркан тартыш, сууда сүзүү, чуркоо, кыскасы баардык оюндар иншаллах болот буюрса. Жана кыздарга Куран жарыш болот. Балдарыңыздарды Куран жарышка даярдаңыздар. Балдарга өзүнчө Куран жарыш болот. Ошого да даярдаңыздар. Жакшы белектер коюлат. Баардыгыңыздарды чакырабыз. Кудай буюрса, Курман айтка иншаллах. Баардыгыңыздарга рахмат. Келип берип койгоңуздарга, убакыт бөлүп берип койгоңуздарга чоң рахмат. Буюрса, Курман айтты жогорку деңгээлде өткөрөбүз иншаллах. Рахмат. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.